Эгемендүүлүктүн дал ушул желеге желбиреп жатканына быйыл 32 жылдын жүзү болду. Бул тарыхый окуя өлкөнүн жерлеринде арасында Жалал Абад облусунун так борборунда да белгиленип жаткан кези. Бұл біздің эгемендүүлүгүбүз, бұл Кыргыз элинин сыймыгы, өзүнүн бир Кудайдын бир берген белеги болуш керек. Мен ушул эгемендүүлүгүбүз үчүн мен бүгүнкү майрамды Кыргыз элинин эң маанилүү, эң чоң майрамы деп эсептейм. Күтөм жылда, өзүмчө ушул сүйүнөм, ушундай өзүбүздүн эгемендүүлүк, өзүбүздүн мамлекетибиз бар экенине сыймыктанам. Майрамыбыз кут болсун, заманыбыз тынч болсун. Дайыма Кудайым бизге ынтымак берсин, ыман берсин. Hamma eldi, Kırgızstan'da bayram bilen tabrikleyemem. Bayram son bol yaptı, молодцы, zor çıkarttı bayram. Çok normal. Егемендигибиз, ата-бабаларыбыз кылымдар бою күрөшүп, жанын берип, канын төгүп жүрүп бизге калтырган ыйык мурасыбыз. Өлкөбүз 32 жыл аралыгында көптөгөн сыноолорду башынан өткөрүп, анын баарын элибиздин ынтымагы, биримдиги менен жеңип, өнүгүүгө багыт алдык. Өлкөбүздөгү өсүп өнүгүүлөрдү баарыңыздар эле байкап жатсаңыздар керек. Анын ичинде Кыргызстандагы 3-чү чоң шаар болгон Жалал Абад шаарында да тагыраак айта турган болсок, 3,5 чакырымды түзгөн шаарыбыздын Борбордук көчөсү реконструкцияланып, мындан бир нече күн мурда Түмөнбай Байзаков атындагы проспектиси ачылды. Пушкин көчөсүнүн жаңыдан асфальт төшөлдү. Мындан сырткары Бекмамат Осмонов, Курманбек, Бабкин, Калил Назаров, Балтагулов жана Манас көчөлөрүнүн реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. 32 жыл мурун мына ушундай баа жеткис жеңишке ээ болгонбуз. Эми ошол колго алынган эгемендигибизди бекемдөө, аны урагыз чепке айландыруу ар бир мекенчил кыргызстандыктын башкы милдети экендиги талашсыз. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын жеке өзүмдүн атымдан баарыңыздарды куттуктаймын. Бул эгемендүүлүк бизге оңоюнан келген эмес. Bunun için bizim kançalagan ata-babalarımыздın kandары, жандары төгүлгөн. Урматтуу мекендештер, biz өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү дайым көз карегибиздей сактап, муундан муунга калтырып өткөрүп бериш биздин баарыбыздын атуулдук милдетибиз. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, баарыңыздарды бир муштумга биригип, мамлекетибиздин келечеги үчүн жаркын келечекке чогуу кадам таштоого чакырып кетемин. Баарыңыздардын бүгүнкү эгемендик күнүңүздөр кут болсун. Майрамыңыздар менен.